Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly musulman bir tuğanlarımız. Çoğ iş bolbosun, kiçinekey iş bolbosun, her bir işibizde, her bir sözübüzdü Allah Taalamdın ulu adı menen baştayбыз. Oşol ulu Allah Taalamdın merimi, ırайымы, keçirimi barыбыз менен birge bolsun. Hormatly musulman bir tuğanlarım, albatta жүрөгүm, меримге, ырайымга толгон бооркер мусулман бир туугандарыбыздын марттыгы, жомарттыгы менен ушул Токтоган деген чоң энебизди Бишкек шаарына алып барып, мына больницага дагы жаткыздык. Көздүн личинасы толугу менен бүттү. Алхамдулилlah бүгүнкү күндө акыбалы жакшы көзүнүн. Бирок эженин ушундай бир жүрөгү дагы ооруйт экен. Азыр кардиолог бөлүмүнө жаткыздык. Аллах таалам ушул чоң энебизге эле эмес, жалпы ооруп жаткан мусулман бир туугандарыбызга жардам берсин. Кийими жокторго кийим берсин Аллах таалам. Үй жокторго үй берсин. Туура жолдон адашкандарга туура жол көрсөтсүн. Аллах таалам өзүнүн меримине, ырайымына бөлөсүн. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ошол чоң энебиз бир убактарда ооруган, өзүңүздөр билесиздер, бир да жакыны жок, бир да баласы, бир да кызы жок. Өтө кыйналган акыбалда чоң энем көчөдө калган учурда ушул эжелерим жардам берип, көмөктөшүп, эжебиз кредит алган экен эле. Азыр 5 ай калыптыр. Айга 14 миң, мындай айтқанда 14.700дөн төлөшүбүз керек экен. Азыр 5 ай калыптыр. Мындан кийинки кредитине дагы биз жардамдашып, көмөктөшүп, төлөшүп коелу деп атабыз. Ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду. Биз ойлойбуз, биз ушул чоң энебизге кайдыгер карабай турган мусулман бир туугандарыбыз жок эмес, бар. Ошол мусулман бир туугандарыбыз улуу Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн сөзсүз жардам берет. Себеби ушундай жакшы адамдар бар экенине биз ушул убакка чейин күбө болуп келип атабыз. Себеби ошолордун берекетиден Аллах Таалам ошолорду себеп кылып 10 үй салганбыз. 3 мечит салганбыз. 2 медресе кыздар Куран жоттоо курсун ачканбыз. Алхамдулилlah Аллах Таалам ошого мүмкүнчүлүк берип жатат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эч ким айта албайт ушундай акыбалга мен түшпөймүн деп. Аллах Таалам эч кимди ушундай бир акыбалга түшүрбөсүн. Аллах Таалам эч кимди туура жолдон адаштырбасын. Аллах Таалам эч кимди коркулбасын. 5 ай калыптыр. 5 ай 14.700дөн төлөйбүз. Ушул через ушул эже аркылуу төлөйбүз иншалла. Бул эшебизге биз ишенебиз. Эжебиз дагы Алла деген адам. Мына мен азыр 14.700 акчаны мына эжеме берип атам. Мына ушул май айынын акчасы июнь, июль, август, сентябрь, Кудай буйрса 5 ай дагы төлөгөн болсок, чоң энебиз жакынкы күндөрдө дагы 7 күндөй кардиолог бөлүмүндө жатыш керек. Кудай буйрса чоң энем дагы жакшы болуп кала турган болсо, дагы башка карыздары бар экен. Жакшы бир жеңилдирээк иш таба беребиз. Чоң энем дагы иштеп колдон келишинче төлөшкөнгө аракет кылат өзүнүн карыздары. Урматтуу мусулман бир туугандарым, өзүңүздөр билесиздер, пайгамбарыбыз дагы өзүнүн мубарак хадисинде айтат, өзүнүн сахабаларына айткан хикаяларда келет. Пайгамбарыбыз ушундай бир адамдын жаназасын окуган эмес, кандай адамдын жаназасын окубаган десе, ушундай бир карызы бар адамдын жаназасын пайгамбарыбыз окубайбыз деген. Ошого эми карыз өтө жаман нерсе, мусулман бир туугандарым. Ошого акыретке калтырбай, бул дүйнөдө эле чоң энем дагы бир карыздарынан кутулуп, бизге окшоп мындай күлүп жашап калышына, гыжалат болбой, ойлонбой, кыйналбай жашашына биз дагы себепчи болуп калайлы. Аллах Таалам бизге дагы жардам берет. Сизи биздин урпактарыбыздан, зурияттарыбыздан миңдеген жүздөгөн аалымдарды чыгарат. Аллах Таалам өзүнүн меримине бөлөп, бейиштик пенделеринин катарында кылат. Кыямат күнү пайгамбарыбызды шерменде кылбай турган үммөттөрдүн катарында кылат. Ата энесинин жүзүнө жер каратпаган пенделеринин катарында кылат. Аллах Таалам өзүнү ыраазы кылып, өзүнүн акыретин курган пенделеринен кылат иншалла. Аллах Таалам ошого баарыбызды кабыл кылсын, туура жолдон адаштырбай, ушул жүрөгүбүздү ыйык Куран нуру менен, меримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлик, кечиримдүүлүк, адилеттүүлүк нуру менен нурланткан болсун. Бул жашоодо Аллах Таалам каалагандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар жашагандай жашап өткөнгөнгө баарыбызга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.